Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышта ушул Ноокаттын Кыргыз Ата айылдык аймагындагы Акбулак айылынан достор, Ерландан достор, жаш саяпкерлердин бири Ерлан бүгүнкү чыгарылышта аттын бир чоңун чыгарат экен иншалла. Сиздер менен чогуу аттын баасын, толук маалыматын угабыз. Эгерде ат жакса, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылыш тууралуу сиздерге бир кыскача маалыматты берүүнү баштайбыз. Ерлан аттын маалыматын берет, сиздер менен биргеликте чогуу күбө болобуз достор, машалла. Мына. Анда Ерлан насыл кеп калды эле, баштайбыз. Ерлан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериң жакшыбы? Жакшы экен. Тынчсыңбы? Аттын бир атын минипсиң окам, а? Күчтүүсү. Иншалла. Ке көрүшүп коелу. Ден соолук иштериң жакшыбы? Жакшы. Тынчсыңбы? Келишкен Каракашка биринчи эле аттын пародасы тууралуу айтчы. Пародасы Европа. Европа? Канча болду бизге келген Ерлан муну эми? Бизге келгенде быйыл эле келди. Мына 2023. 2023 келди. Oldu келгенде. Үйрөтүлдү. Улакка салынды. Салынды, а? Раса таярлап улакка салды. Ат өз негизи меники эмес. Бир аван ат. Ноябрда улакка таярлап алып чыкты. Бир улак салып чабып. Ана Рыспек деген палван. Рыспек палван, Кашкалакта, Ошо бир койго таштаган. Бир койго таштаган. Марасы бар экен да? Марасы бар, таштап берет. Ошондо видеосу бар деп жогоруда аксакал айтты, туура. Аттын ушунда жаш канча болуп калат? Жаш 6 жашар. 6 жаш, 6 жаш. Ошон бери авам Россияга немеге Бишкекке кетип калып, ат ордунда туруп калды. Ошодон бери турат, азыр ат камыраак. Ат азыр багуу жеп гана турат экен да? Камсыз калды. Осы ноябрда таяр болуп чыккан атында. Ноябрда сууту келип, улакка даярланган. Келишкен 5 кашка. Мындай түз айдачы аркасын көрөлү. Достор, чат аяктын кеңдиги. Аттын сынына баа бериңиздер. Мындай бир чоң аттар көп деле чыга бербейт. Ерлан, бери кайтар. Көп деле чыга бербейт. Ошол эгерде далил видеосу Рыспек палванда бар экен. Ерлан, мындай кыл экен. Мен атты чабасың, чаппайсың деп сенен сурабай эле коеюн. Сен атты чаппай эле кой бүгүнчү. Неге деген ат өтө семиз экен. Өтө семиз экен, ушул бир жерин айнытып албайлы да. Же май жутуп, же башка болуп калбасын. Ерлан, мына жака атты буруп берчү камер. Ушундай тургузчу. Аттын мойну башы өтө узун достор. Европа жылкысы. Бунун документтери кандай экен, Ерлан? Документтерин жоготуп алыптыр. Бар эле өзү. Документтерибиз бар эле, Жоготуп алыптыр. Аттын бою достор, мынеге бийиктигин көрдүңүздөр. 1.70 үстү чыгат окшойт, 73 чыгат. 73 чыгып калат. Мына. Ошондо бир жылоолорун көрсөтүп берчи Ерлан аттын. Ат өз аяктары жеңил экен. Аттын аягы жеңил достор. Тездиги тез. Болду Ерлан, мени делеп кетти. Аттын мүнөзү кандай, Ерлан? Мүнөзү өтө жоош экен. Кармаганга жоош, Жоош. Көргөзүм бирок жоош экен. Байкам бери. Болду, ушундай токтот. Аттын мүнөзү кармаганга жоош. Ден соолугу жакшы. Жакшы. Ушундай. Тез экени. Ат кичине кызып калган болсо ордунда тура албайт окшойт, Бери буруп кой кичине. Болду. Суусу келген болсо дөөлөп эле кетти экен. Сууту келсе, Эми достор, аттын баасына келебиз. Ерлан аттын баасын айтат. Сиздер менен биргеликте чогуу аттын баасына күбө болобуз. Эгерде ат жакса, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот экен. Ерлан, үйүргө алам дегендер үчүн кандай? Үйүргө эми билбедим, үйүргө койбодук да. Үйүргө коюлган эмес, Койсо болот бирок. Койсо болот. Жакшы. Бирокта бээлер, тиктелештери жакшы. Жакшы, Эми баасын айт, канча дейбиз? Баасы
сатыла турган эле кылып айтам ака. Ha, 10 000 доллар акча керек экен алма. 10.000 dollar. Ооба. Акча керек менен сатылып атат, Болсо энчи кылып карап аткан ат эле өзү. ha? Ошо акча керегинен бар экенин сатып атат. Aha. Жакшы. Мына достор, аттын баасы 10.000 доллар, кеми бар айтылган баасынан сөзсүз түрдө кеми болот, соодалашып, баалашып көрөсүздөр. Эрлан анда соодаңарды берсин. Бир жакшы клиенттерге иншалла достор, көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.